1-сентябрдан баштап электр энергиясына жаңы баа киргизүү пландалууда. Америкада карылыкка каршы дары ойлоп табышты. Кеминде жылкыларга тиш салып иштеген Мухтар. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Айтмакчы программасы биз менен бирге болуңуздар. Электр энергиясына күз айынан тарта жаңы баа киргизүү пландалууда. Буга чейин ведомство 1 августтан тартып жаңы баа саясатын киргизүү планданган. Бүгүнкү күндө бир аз кечигип жатабыз. Биз документтерди бүтүрүшүбүз керек. Жаңы укуктук нормативдик акт Юстиция министрлигинде каттоодон өткөрүлөт. Эгерде 15 июлда долбоорду коомдук талкуулоо аягына чыкса, биз аны өкмөттүн макулдугуна алып кириш үчүн 1 ай керек. Андан соң 15 августта өкмөттүн токтомун күтүп калабыз. Ошентип биз 1 сентябрда киргизели деп жатабыз, деп белгиледи Миргүл Айдарова. Белгилей кетсек, июнь айында энергетика жана өнөр жай министрлиги коомдук талкууга 2021-25 жылдарга электр энергиясына карата орточо тарифтик саясат тууралуу өкмөттүн токтом долбоорун алып чыккан. Анда электр баасынын баскыч менен кымбаттатуу сунушталган. А дегенде калк үчүн электрдин баасын 1 сом 9,5 тыйындан кылышат жана ал жыл сайын жогорулатып 2023 жылга карай киловатт саат энергия 1 сом 48 тыйындан бааланат. Күз-кыш мезгилинде 1000 киловатт саат үчүн лимит киргизилет. Андан ашып кеткен колдонуучулар бааны 2 сом 52 тыйындан төлөшү керек. Америкада улгаюу процесстерине каршы эффект бере турган таблеткаларды жасап чыгышты. Аны 2022 жылы алгач аскерлерде сынактан өткөрүп жана тесттен ийгиликтүү өтсө жалпы элге сунушталмакчы. Биз клиникага чейинки изилдөөнү жана доза берүүнү аяктадык. Дары 2022 жылы өндүрүшкө чыгат деп айтты АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн командири Тим Хокинс. Анын берген маалыматына таянсак, таблетка адамга таасир бере турган кичинекей молекулага негизделген. Препарат жаш өткөн сайын ар түрдүү оорулар менен карылыкка туруштук бере алат. Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Чоң Кемин айылынын Мухтар аттуу тургуну жылкылар үчүн стоматологиялык тейлөө ишин колго алды. Не смешите мои подковы. Видеону Куудул Борончу Кудайбергенов социалдык баракчасына жарыялаган. Мухтар эң сенсация дегенин себеби ушул учурда аттын такасын такалап жүрөбүз, бирок аттын дарылап, тишин салып, стоматолог, аттын стоматологу менен биринчи жолу угушум, көрүшүм азыр кичине бир сыйра көрөсүздөр. Уке, ассалому алейкум. Жылкылар дагы тиштеринен ажыраганда тамак жей албай кыйналышат. Азыр илим техниканын заманы. Жылкынын тишине атайын аспаптарды ылайыктап жасадык. Бул жерде аттын тиштерин өгөлөй турган бор машинкабыз дагы бар. Тиешелүү аспаптар менен жылкынын тиштерин жулуп дарылап, керек болсо голливудская улыбка дагы кылып коебуз, дейт Мухтар. Тиштерин өгөлөй турган Кадимки эле кишинин мындай скоросттор бар. Мисалы мына катуулатып, жайлатып тамашалап айтканда голливудский улыбка кылат да бул. Видеодон жылкылардын стоматологунун иш бөлмөсүн жана жылкынын тиштерин кантип дарылап жатканын көрүүгө болот. Монун ичи кан толуп калган, могу таңдайы. Кровотечение. Толуп кеткен. Опять? Ну почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон чекит, кийжезет.